Рахмат, мен атым аталып қалды, мен жооп берип коеюн. Жеңиш Шарматович, мен сизди мындай адам катары чын жүрөктөн, дилек алычкы эмес, чындап сыйлайм да. Мен сиз жана буларга болушуп атат деп атпайсызбы? Чын дилимден айтайын, мен буларга болушкан жерим жок. Мен айтайын дегеним мындай да, сиз эгерде мыйзамды алып келип, сотторду жөнөкөй адамдар эгерде кылмыш кылса 5 жылга жазаланса, буларды 10 жылга жазалайлы. Керек болсо 20 жылга жазалайлы эгерде булар бир преступление кылса деген бир жагынан. Экинчи жагынан буларды отбор жактан таптаза адамдарды алайлы, критерийлерди коёйлу. Керек болсо медреседен бүтүп келген, жүрөгү таза, Кудайдан корккон адамдарды коёйлу, өтө тыкан электен өткөзөйлү деген мыйзамды алып келсем, мен сизди 100% ушул жерден чогуу керек болсо келиңиз чогуу жазып ошондой мыйзамды чыгарайлы. Бирок бүгүнкү күнү бул сотторду биз алып туруп жокко чыгара албайбыз да. Алар бизде бар, мына турушат. Ал эми булардын азыр пенсиясы орточо 40 000 сомду алат экен, орточо пенсиясы. Буларды эми теңеп, ылдый түшүрүп, көндөн көрө тескерисинче келиңиздер, врачтардын пенсиясын көтөрөлү, мугалимдердин пенсиясын көтөрөлү. Бирок бүгүн буларга эң негизгиси жөнөкөй адамдардын тагдырын чече тургандар бүгүн булар. Каалайбызбы, булар мына жаныбызда отурушат. Булар андан көрө талапты катуу коёлу. Пенсияңарды мына тактап калдык, бирок эртең кылмыш кыла турган болсоңор жооп бересиңер, экесе деген ушундай мыйзамды алып келели андан көрүчү. Ошондуктан мен дагы бир жолу кайталап коеюн, мен буларды жактаган жокмун. Сиздин оюңуз, пикириңиз, тилегиңиз, максатыңыз туура эле болуп атат. Жөнөкөй эл менен теңдештирели деп атабыз. Бирок булардын саны аз, тагдырды чечкендер ушулар. Ушуларды тагдыр чечип аткандан кийин булар акыйкат чечимдерди эл үчүн бардыгыбызга чечип берсин. Ошону эле гана көздөгөн смыслда мен сизге айттым. Рахмат.